Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Эгер сиз көптөн бери оңой, үйдөгү гана азыктардан жасалган, анан да тез пышкан пирогдун рецептин издеп жүргөн болсоңуз, бүгүн таптым деп эсептесеңиз болот. Себеби бул пирог болгону үйдөгү азыктардан жасалат жана 30 мүнөттө бышып даяр болот. Бирок көргөнүңүздөрдөй өтө бийик, жумшак болуп чыгат. Эгер кааласаңыз үстүнө койтулган сүт же болбосо сгущенка же шоколад кошуп кооздосоңуз болот. Каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып катталууну унутпаңыз. Эгер видеобуз жакса, лайк басып, комментарийге ой пикириңизди жазсаңыз болот. Идишке алгач 2 жумуртканы 1 стаканда кум шекерди салып, венчиктин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер миксериңиздер болсо, миксердин жардамында 2-3 мүнөт көөрткөнүңүздөр абдан жакшы болот. Тегиз масса аралашканда 2 стаканда айран куябыз, дагы аралаштырып алабыз. Эки стакан унду электин жардамында ээлеп өткөрүп алабыз. Эскерте кетчү нерсе, стаканыңыздарды бир өлчөмдө болуу керек. 2 чай кашыкта тоолуу көөрткүч же разрыхлитель салабыз. 2 чоң аш кашыкта какао ээлеп алабыз. Какаону да электин жардамында өткөргөнүңүздөр абзел, себеби мына көрүп турганыңыздар күкүмдөрү калып ичинде аралашпай калышы мүмкүн. Курук масса менен суюк массаны тегиз болгончо аралаштырып алабыз, жакшылап. Тегиз массага келгенде жарым стакандан бир аз көбүрөөк суу майды куюп жиберебиз. Эгер суу май жок болгон болсо же болбосо шартыңызга, каалооңузга жараша суу майды маргарин же болбосо каймак май же сливочное масло менен алмаштырсаңыз болот. Мына ушундай, коюулугу ушундай масса пайда болот. Эми бышыруучу тегерек формаңызды майлап аласыз. Мындай тегерек форма жок болгон болсо, кадимки эле духовканын 4 бурчтуу табагына да бышырсаңыз болот. Эгер табагыңыз чоң болсо, бир аз массаны көбүрөөк кылышыңыз керек, азыктарды көбүрөөк кошушуңуз керек. Көрүп турганыңыздардай масса түбүндө гана толду, бирок бышкан соң өтө көп чыгат. Алдын ала кызытылган духовкада 200 градуста 30 мүнөттө бышат. Ар кимдин духовкасы ар түрдүү болгондуктан бышканын зубочистканын жардамында текшерип көрүңүз. Иштери бышпай калып калышы мүмкүн. Эгер бышпаган болсо, дагы бир азга кое турсаңыз болот. Өтө даамдуу сонун пирог болуп чыкты. Мен муну шоколад менен кооздоп алдым. Бул кадрга түшпөй калды. Кааласаңыз, шоколад менен, койтулган сүт менен кооздосоңуз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Албетте ушул пирогду жасап көрүп, комментарийге кандай болгонун жазыңыз. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык.